Бул тасма 5 бөлмөлүү турак жайдын өрттөнгөндөн кийинки көрүнүшү. Кырсык былтыр декабрь айында Жалал Абад шаарындагы Островский көчөсүндө болгон. Мында Зухра Хамраева жолдошу 5 баласы менен жашашчу. Оңдодон өткөрүп кирип жашап жаткандарына аз эле болгон. Азыр үй бүлө мүчөлөрү жакындары менен бирге жашап жатышат. Турак жайын камсыздандырып койгондун аркасында чыгымдын 837.124 сомун камсыздандыруу уюму төлөп берүүдө. Камсыздандыруудан өтүп жүрүп төлөп жүргөнүмдү мен өзүм деле ишенген эмесмин да. Дуалдарын, полдорунан бери сурап жазат да. Өзүм деле ишенген эмесмин, бирок адамдын башында түрдүү нерсе болот экен, кырсык айтырбай келет экен. Мен не демекчимин элиме, камсыздандыруудан өтүңүздөр. Бул азыр биздин президентибиз элдин демилгесин ойлоп, элдин көйгөйүн ойлогон үчүн чоң рахмат. Ошол азыр бир ай мурун кайгырып ыйлап отурган болсом, азыр сүйүнүп атам. Ал эми Жалил 150 000 сомдук камсыздандыруу төлөмдүн тастыктамасын алды. Ал былтыр жол кырсыгына кабылып, унаасынын бир бөлүгү жараксыз абалга келген. Териштирүүдө экинчи тарап күнөөлүү болуп, Жалилдин машинасынын чыгымын төлөй турган болгон. Бирок ал унаасын камсыздандырып койгондуктан анын ордуна уюм төлөп берүүдө. Окуядан кийин Жалил да унаасын камсыздандырууну пландап жатат. Ал жектен маршрутка мени сүзүп кеткен да. Ал жекте маршрутканын страховкасы бар экен. Маршрутка страховкасы менен полный документтерди тапшырып, розу кылдырып, документтер тапшырып бергенбиз. Кудайга шүгүр, страховка компания бар экен, мынакей бүгүн акчабызды толук алып кетип атабыз. Өзүбүз ошол камсыздандыра элекпиз. Буюрса азыр машинадан оңдоп чыгып, иштегөндөн буюрса барып сөзсүз камсыздандырабыз. Буга чейин көп маани деле берчү эмес экенбиз да страховка. 11 жаранга камсыздандыруу төлөмдөрү кырсыктын түрлөрүнө жараша берилди. Маселен, турак жайы өрттөнүп кеткендердикин атайын комиссия иликтеп, чыгымдын суммасын аныктаган, ошого жараша төлөп берилди. Ал эми унааларга болсо зыяндын көлөмүнө жараша каражат бөлүндү. Камсыздандыруу уюмунун жобосу боюнча айыл жергесиндеги үйлөргө 500 000 сом, шаардагы турак жайларга 1 миллион сомго чейин төлөнөт. Уна ээлерине болсо 550 000 сомго чейин бөлүнөт. Сүзүп алсаңыз, сизди сүзүп алса, же урдап кетсе, же өрттөнүп кетсе, биз ошо машинаңыздын ордун толтуруп берген. Бул деген өз ыктыярыңыз менен, бул коммерческий часть. Жанагы ОСАГО деп аткандын бул камсыздандыруу акчасы да аз эле да. Бир 2 000–3 000 сом боло турган болсо, теги өз ыктыярыңыз менен ошо машинаңыздын турушуна жараша баалап беребиз да. Мисалы үчүн сиз айтасыз, менин машинам мынча сом турат. Ошо сиздин машинаңыз эгерде толук күйүп кете турган болсо, бир кырсыктап кала турган болсо, ошонун баарын төлөп бергидей биз эсептеп беребиз да. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун маалыматында былтыр түрдүү кырсыктардан жабыркаган турак жайларга 73 миллион сом төлөнсө, ал эми авто кырсыкка кабылган унааларга болсо 33.726.000 сомдук төлөмдөр берилген. Бир ай ичинде 33 жаранга 7 миллион сомдой кенемте төлөндү. Муну менен катар турак жай менен унааларын камсыздандырууну каалагандардын саны көбөйүүдө. 2016 жылдан 2023 жылга чейин ошо турак жайды камсыздандыруу 10%дан ашкан эмес да. 10%дан ашкан эмес. Азыркы учурда мына 24 жыйынтыгы менен биз 20%дан ашып кеттик. 20%дан ашса элдин ишеними, элдин түшүнүгү болуп баштады да. Анткени деген мына былтыркы жылдары көрдүңүздөр, жаратылыш кырсыктары көп болуп атат. Табигый кырсыктар бул климаттын өзгөргөнүнө байланыштуу ар кандай шамалдар, селдер болуп атат, болбогон жерден болуп атат да. Ошонун баары тең, ошондой бир кандайдыр кырсык болуп калганда мамлекеттен жардам алуу жолу ушул мамлекеттик камсыздандыруу уюму экенин түшүнүштү да. Бүгүнкү күндө камсыздандыруу уюмунун уставтык капиталы 1 миллиард 150 миллион сомго жетти. Турак жай фондунда 1 миллион 200 000 үй катталган болсо, анын 230 000 гана камсыздандырылган. Айыл жергесинде жашагандар жылына турак жайды камсыздандырууга 600 сом, шаардагылар 1200 сом төлөшөт. Дүйшөн Шаршенбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.